Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кадамжайда экстремизмге үгүттөгөн жаран кармалды. Кадамжайда экстремизмге чакырыктарды жасап жүргөн 24 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда кармалган жаран Өзбекстан исламий кыймылы террористтик уюмуна мүнөздүү аудио жана фото материалдарды жайылтууга айыпталып жатат. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексине экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши башталып, шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда анын жайылтып жүргөн материалдарына тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Кыргызстанда мал базарларга жана мал союлуу жайларга көзөмөл күчөйт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Министрликтен билдиришкендей, учурда өлкө аймагындагы мал базарларды, мал союлуучу жайларды жана этти кайра иштетүүчү цехтерди ветеринардык, санитардык талаптарга шайкеш келтирүү боюнча тиешелүү иш-чаралар жүрүп жатат. Талаптарды сактабаган, көрсөтмөлөрдү толук аткарбаган жана ар бир жарандын ден соолугуна олуттуу зыян тийгизерине жол берген юридикалык жана жеке ишкерлерге мыйзам чегинде чара көрүлөт. Бул аракет тамак аш коопсуздугун камсыздоо максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Лейлекте 225 окуучуга ылайыкташкан жаңы мектептин курулушу башталды. Лейлек районунун Айкөл айылындагы Наркозу Батыров атындагы орто мектептин жаңы имаратынын курулушуна капсула салынды. Ага билим берүү жана илим министри Толдуркүл Кендирбаева катышты. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Маалыматка ылайык мектептин жаңы имаратына мамлекеттик казынадан 70 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Мектептин абалы кооптуу болгонуна байланыштуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жүргүзүү департаментинин 2021 жылдын 29 сентябрындагы корутундусу чыгарылып, жаңы мектеп салынуусу талапка ылайык деп көрсөтүлгөн. Учурда аталган мектепте 31 мугалим, 11 техникалык кызматкер эмгектенет жана 284 окуучу билим алып жатат. Күндүн маанилүү жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.